Акаев учурунда Кыргызстан жаңы көз карандысыз болгондо батыштан атан уюмдар келишти баштаган. Бул мисалы Америкадан республикалык институттун уюмдары же демократиялык институттун уюмдары, кайсы партия бийликте турса ошолор биринчи келишти баштады. Азыр күнгө чейин баралар. Анан түрдүү эл аралык уюмдар, анчында Европадан каржыланган, Американын өзүнөн каржылангандар. Булар башынан коммунизмден кутулушту эсир урады, эми ушул өлкөлөрдү өз багытыбызга буруп алалы деген максат менен келишкен. Максат ишке ашпаганда бара-бара булар бейөкмөт уюмдар менен саясатты өзгөртүш баштады. Буларда эң негизги максат өздөрүнүн тыңчыларды, агенттерине Кыргызстандын жашоосуна, саясатына таасирин күчөйтүү жана мүмкүн болсо, албетте бул биринчи кезекте турат аларда бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнү, андан тышкары журналисттерди, саясатчыларды ушу бийликке аралаштыруу. Башка сөз менен айтканда, өздөрүнүн адамдары Кыргызстан бийлигинде болсун деген. Ошондуктан бейөкмөт уюмдарды булар бир гана каржылабай, аларга тапшырма берет. Жаштарды мектептен баштап, университет, кийин конференцияларды, семинарларды өткөрүп, чет өлкөгө чыгартып, акча төлөп берип, мына командировкаңа деп туруп, жана чөнтөк чыгымдарыңа деп туруп. Кыргызстан ал акыбалын алар бизден жакшы билишет. Мына бара-бара экономикабыз оңолуп атат. Кыргыздар айткандай бара-бара көч түздөлүп атат. Эми болсо ошол кезде түзүлгөн бейөкмөт уюмдар саясатын өзгөрттү. Бирок ошол эле мезгилде башында бейөкмөт уюмдарды салыштырып көрсөк, алар негизинен издөө максатында иштешкен. Кайсы жерде иштесек болот, кайсы жерден өзгө тартсак болот деп. Анан чет өлкөлүк кожоюндары ал планга, бул планга акча берип турушкан. Аны түшүнбөй эле Аскар Акаев сүйүнүп, эгерде Голландия тюльпандардын өлкөсү болсо, биздин өлкө эмполордун өлкөсү деп мактанып, анан кийин жакшы сөздөр менен мактап, кичине акча берип койсо, анан демократиянын аралчасы деп койсо, анан бетер сүйүнүп, мына эшигибиз ачык деп туруп, көп каталар кеткен ошондо. Өзү Кыргызстан кичинекей өлкө болгондон кийин аскериде анда аз эле, бир 12 000 аскери бар эле. Тыңчылар каалаган убакта келип чыкчу эле. Эми болсо акча төлөнүп, расмий акча алып туруп, алардан иштеген эмполор көбөйдү. Бүгүнкү күндө мына 30 000ден ашык болду алар. Бирок ошол эле мезгилде айтып коюш керек. Ушул бейөкмөт уюмдардын 99.9% жакшы иштешип атат. Анткени максаттары туура эле. Кыргызстан мамлекетине, өкмөтүнө көмөктөшүү, майыптарга жардам берүү, аялдарга, жаш балдарга, табиятка, экологияга жана башка суу чыгаруу мисалы. Ошол эле мезгилде бир 50ге жетпеген бейөкмөт уюмдар бар. Алардын жетекчилери түз ак үй менен иштешип атат Америкада. Европа Союз менен иштешип атат, акчаны ошондон алышып атат, энчиликти алышып атат. Булардын максаты башка. Болушунча Кыргызстан саясатын ошол саясатына тууралап берүү. Башка сөз менен айтканда, биздин мойнубузга отургузуп коюу, анан алар бизди башкарып турса. Ошондуктан мага карап көрсөңөр, өтө эле көп акчалар келип атат, миллион акчалар келип атат бейөкмөт уюмдарга. Бирок андан тышкары митинг, пикеттерге көп келчү эле. Анан баары таасири азыраак болгондон кийин алар эмне кылышты? Тапшырма беришти. Бийликке келүү үчүн мына саясий партияларды биз киргизип бердик силерге, саясий партия аркылуу келгиле бийликке деп туруп. Ошондо башка партияларга бейөкмөт уюмдары кошулушту баштады. Амне кошо алар токтогула дейт. Эми өзүңөр да түзүп көргүлө деп туруп, мына реформа, сеформа деген партиялар түзүштү. Көрдүңөрбү? Бир топ бейөкмөт уюмдар башка партиялар менен шайлоого чыгышты баштады. Бир топ бейөкмөт уюмдар өздөрү партия түзүп алып туруп, саясатка аралашты баштады. Ошондуктан башынан эле эрге булар кыйшык отурушкан. Бирок Кудайга шүкүр, мына Кыргызстанда депутат Надира Нарматова демилгелеп, чет өлкөлүк тыңчылар жөнүндө мыйзам өтүп,
президентибиз саясий эркиндик көрсөтүп, Садыр Жапаров кол койду, күчүнө кирди. Эми бул мыйзамды иштетиш керек. Иштеткенде да жана чагымчы, деструктивдүү күчтөргө бөгөт коюш керек. Эми экинчи суроо. Эмне үчүн биздин өкмөт лидерлери бүгүн Грузияда жүрөт деп? Анткени Грузия үчүн да бүгүнкү күнү Европа менен Америка күрөшүп жатат. Анткени Грузияда данышман эл жашайт. Кыргыз элинде эле данышман эл. Анан булар өздөрүнүн пикирин билдирип, бизде ошо чет өлкөлүк таасирди азайтайлы, чет өлкөлүк тыңчылар жөнүндө, агенттер жөнүндө мыйзамды кабыл алалы десе эле, Европа менен Америка асылышты баштады бийликке. Президенти да алардан батыш жактан. Ошондуктан бүгүнкү күнү алар Грузия үчүн күрөшүп атат. Ушу батышка буруп салайлы деп, Украина окшоп туруп. Украинды көрүп атасыңар, согуш токтоп атат. Ошондуктан Кыргызстандан да чакырышып атат, башка өлкөлөрдөн да МПлор чакырып атат. Мына үйрөнгүлө, кандай биз мына тополоң кылабыз, революция кылабыз, деструктивдүү иштерди кылабыз деп туруп. Бизкилер болсо эмне? Жол кире төлөнүп берип атат, мейманкана төлөнүп берип атат, өлө акча командировка үчүн көп берилип атат. Сүйүнүп барышат да. Бирок ушул жерде бир маселе. Эмне үчүн Украинага барышпайт? Жан Ширин, Украинада согуш болуп атат. Ошондуктан булар Грузия, пока согуш жок, Грузияда ошол жакка барышып атат. Эми ал жакта кожоюндар акча бергенде алар акташ керек. Ал жерде ушул болгон нерселерди кошумча менен фантастика жомок кылып туруп, дүйнө боюнча таратыш керек. Кыргызстандан барган МПлор Кыргызстанга таратат. Коомдук пикирди айдайт. О Грузияда туура эмес иш кылып атат парламенти. Ал чыныгы элди ойлосо, алар эл аралык абалды өздөрүнүн угуна буруп, батыштын угуна буруп, Евросоюзга мүчө болмок. Анан чет өлкөлүк тыңчылар жөнүндө мыйзам керек эмес. Биз каалагандай акча беребиз. Акча алган өкмөт уюмдары, МПлор биздин кызыкчылыкка иштей берет деген ой менен ушундай кылышып атат алар. Ушуну эми Кыргызстандын МПлору мына дагы бир жолу Кыргызстан бийлигине, өлкөсүнө чыныгы пейилин көрсөтүп, сынык көз караш менен калп эле күйгүшүп айтып атпайбы? Мына бизде Грузия болуп кетиши мүмкүн. Биз кайра чет өлкөлүк тыңчылар жана башка мыйзамдарды жокко чыгарып, биз Европаны, Американы айткан кылабыз дейт. Андай болбойт. Бул чыккынчылык, саткындык дейт. Ошондуктан бул өкмөт уюмдарынын лидерлери аяка барып, бизге маалымат жеткизип атканына ишенбегиле. Дайыма маалымат текшерүү үчүн эки булактан алыш керек. Ошондо өзүңөр пикириңер түзүлөт.